23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдук руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган кадам болгон. Урматтуу эже агайлар жана окуучулар, сиздердин бүгүнкү 23-сентябрь эне тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз тилин кыргыз эли сыйлаган, калк кубанса кубанып, капаланса ыйлаган, манас менен эр төштүктү таштабай, кылымдарды сактап келди кыйладан. Орусча да, монголчо да сүйлөй бил, жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил, ошондо да ширетейин дилиңе, шек келтирбе менин эне тилиме.